Эгерде президент болсоңуз, эң биринчи кезекте эмнеден баштайсыз? Иман. 30 жыл чыдаган жаныбыз дагы бир 2,5 жыл чыдап коелу. Демек жарандар өчүрүүлөргө даяр болуш керек. А так мындай ограничение, отключение деген жок бүгүнкү. Ограничение жок, чектөө жок. Жок. Эгерде президент болсоңуз, эң биринчи кезекте эмнеден баштайсыз? Иман. Аны кантип ишке ашырасыз? Биздин кыргыз айтып атпайбызбы? Ома, жетелеме, өзгөрмө, коом болуп калды деп атпайбызбы? Ким эмне айтса ошого кете берген деп. Жетекчиге карап түздөнөт. Бизде философия ушундай эмеспи? Көч башына карап түзөлөт деп. Көчтүн башы кандай болсо, дал ошондой болот. Мага балдар көрсөттү, бир эмнени жиберишти. Сүрүктүдөн келген Разаковдун жердеши сүйлөп тургу. Разаковдун сөзүн тек гана жазып алгансыңар, бирок турмушта колдонбойсуңар. Сен таза, мен таза, коом таза деген сөзүн мен жегич болсом, сен жегич болсоң, коом да жегич болот деп жазып албайсыңарбы деп сүйлөп тур. Ошондуктан жетекчиге карап түздөнө берет. Жетекчиге карап түзөлөт кетет. Бир мектептин ишин оңдош үчүн мектептин директори болуш керек. Бир айыл өкмөттүн ишин айылды тартипке салыш үчүн айыл өкмөт болуш керек. Ыйманды демек туура кадр саясаты аркылуу. Ыйман деген сөздүн ичинде баары бар да. Эгерде мусулманчылыкта, кыргызчылыкта айтылат, кол ирисине тартат деген саясат менен кете турган болсоң, келечегиң өтө жаман. Тууганына тартып олтурган бийде ыйман болбойт, кол ирисине тартпайт. Мен жанагы мени жазалайм деп отурган кезде айтпадымбы? Ушул кезге чейин кыргыз айтып келдик. Ак ийилет бирок сынбайт деп. Мен бүгүндөн баштап айтам. Ак ийилбейт дагы. Сынбайт дагы. Убактылуу баары. Баары убактылуу. Ийилип эле келет. Ийилбеген кайсы жер калды деп. Кышкысын свет өчүп жатат деп нааразы болбой, 30 жыл чыдаган жаныбыз дагы бир 2,5 жыл чыдап коелу. Демек жарандар өчүрүүлөргө даяр болуш керек. А так мындай ограничение, отключение деген жок бүгүнкү күндө. Ограничение жок, чектөө жок. Жок. Свет болот, бирок оор болгон себеби бизде суу аз. Ошол энергияны жылуулоо аркылуу эле биз таап койсок болот да. Бул жан кести курбай эле тапсак болот деген мүмкүнчүлүк да. Быйылкы кыш оор болобу? Энергокризис эмнеден келип чыкты? Электр энергиянын тартыштыгы качан чечилет? Сиз медиа хабты көрүп жатасыз. Мен аты жөнүм Асель Шамилова. Бул берүүдө ушул суроолорго жооп издейбиз. Бишкекте жана аймактарда электр энергия маал менен өчүп жатат деген маалыматтар тарап жатат. Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун сайтындагы абоненттерге деген бөлүгүндө свет өчүрүүлөрдүн графиги бар. Анда өчүрүүлөр бардык эле облустарда болуп жатканын көрүүгө болот. Жана буга ремонт жана техникалык тейлөө себеп экени жазылган. Ага чейин жогорку кеңеште электр энергия маселеси көтөрүлүп, энергодефицит бар экени жана аны чечүү үчүн свет коңшу мамлекеттерден сатып алынары айтылган. Ошондой эле кышында свет кайсы учурда өчөт деген суроого дагы жооп берилген. Электр энергия туруктуулуу берилеби же өчүрүлөбү? График болуп өчүрүлүп кандай болот? Электр энергия азыркы эсептелген маселелер толук импорт маселеси болсо туруктуу беребиз. Бир маселе болуп калышы мүмкүн. Ошол эрте мененки көп колдонуу учурунда час пик жана кечинде көп колдонуу учурунда биздин ошол керектүү кубаттуулуктан аша турган болсо, ошондо бизде мындай регулирующий мероприятие жасаганга туура келет. Демек жарандар өчүрүүлөргө даяр болуш керек. Эгерде белгиленген лимиттен ашыкча колдонсо, анда ошондой метод колдонулат. Анда ушундай эле болот. Уже өчүрүүлөр башталды. Мен округумдан эмес, Кара Балта шаарынан, башка шаарлардан, региондордон жазып башташты да. Өчүрүүлөр уже башталды дейт. Бул ошол энергодефицитке байланыштуу болот абы? Азыркы бүгүнкү күндө өзүңүз билгендей кышка даярдоо иштери, ремонт иштери, капиталдык жана текущий оңдоо түзөө иштери жүрүп жатат, ошонун негизинде өчүрүлүп атат. А так мындай ограничение, отключение деген жок бүгүнкү күндө. Ограничение жок, чектөө жок. Жок. Хорошо.
Быйыл энергетиктер үчүн кыш оор болот деген маалыматты энергетика министри Таалайбек Ибраев УТРКнын түз эфиринде дагы тастыктап, анын себебин быйыл Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү былтыркыга караганда 2 миллиард метр кубка аздыгы менен түшүндүрдү. Аны тескери эметип атат да, оор болот десе, такыр эле свет өчөт экен, анан свет болбойт экен. Андай болбойт. Свет болот, бирок оор болгон себеби бизде суу аз. Былтыркыга караганда почти 2 миллиардка жакын суу аз быйылкы. Мына бүгүнкү күндө 11 миллиард 227 куб суу бар. Былтыр 13 миллиард болчу бул убакытка. Мына биз 1-ноябрга киребиз да суу менен. Анан 1-апрелге чыгабыз. Бирок ошого карабастан, эгерде мен жана айтып кетпедимби, электр энергия 700-800 миллион 1 миллиардка чейин жылга көп колдонуп атабыз. Бирок ошол жетишпеген суунун аз болгондон кийин аз генерация болот да. Ошонун жетишпеген электр энергиясын биз кошуна мамлекеттерде, Туркмениядан, Россиядан, Өзбекстан, Казакстандан бүгүн келишимибиз бар. Биз 4 миллиард 300 миллион киловатт саатка биз ошо жылдын башында эле келишим түзгөнбүз. Анын почти 3 миллиардка жакын бүгүнкү күнгө алдык. Дагы 1 миллиард жылдын аягына чейин алабыз. Энергетика министринин орун басары Эмилбек Ысманов Токтогул суу сактагычынын көлөмү 18 миллиард метр куб тегерегинде болушу керектигин айткан. 3 жылдан бери суунун көлөмү аз болуп жатканына кургакчылык себеп дейт. Токтогул ГЭСине өлкөдөгү өндүрүлгөн электр энергиянын 60% туура келет. 2015-жылы 287 миллион долларды түзгөн инвестиция тартылып, Токтогул ГЭСин 3 фаза менен оңдоо иштери башталган. 30 ноябрда реконструкция аяктайт. Модернизация гидроэлектростанциянын кубаттуулугун 1200дөн 1440 мегаваттка жеткирет деп күтүлүүдө. Бирок Кыргызстандагы энергодефицитти бир эле Токтогул ГЭСи чечпейт. Ошондуктан аймактарда чакан ГЭСтер курулуп жатат. 27 октябрда Жалал Абад облусунун Каракөл шаарынын аймагында курулган Каракөл ГЭСи пайдаланууга берилди. Жаңы салынган гидроэлектростанция өлкөдөгү электр энергиясынын тартыштыгын болжол менен 2,5% азайтууга мүмкүндүк берери айтылды. Каракөл ГЭСинин ачылышына катышкан президент Садыр Жапаров Кыргызстан 2,5 жылда электр энергиясын башка өлкөлөрдөн сатып албай каларын билдирди. Кудай буюрса 2,5 жылдан кышкысын электр энергияны импорт кылбай калабыз. Өзүбүздө өндүрүлгөн электр энергия өзүбүзгө толугу менен жетет. Азыр ушул тапта кышкысын дагы деле электр энергияны импорт кылып чет өлкөлөрдөн алып жатабыз. Ошондой эле Жапаровдун айтымында учурда улуттук масштабтагы Камбар-Ата 1 ГЭСин дагы куруу долбоорун ишке ашыруу үчүн бардык чаралар көрүлүп, даярдык иштери башталган. Улуттук масштабтагы долбоорду ишке ашырууда эл аралык каржы уюмдары биз менен кызматташууга даяр жана кызматташып жатышат. Учурда биз Камбар-Ата 1 ГЭСин курууда бардык күч аракетибизди жумшап жатабыз. Кыргызстандагы электр энергиясындагы кризистин себептеринин бири катары электр энергиясына болгон тарифтердин төмөндүгү себеп деп айтылып келет. Жыл башында энергетика министрлиги Кыргызстандын 2025-2030 жылдарга электр энергиясынын тарифтик саясатын бекитүү жөнүндө токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Документтин маалымкат негиздемесинде 2024 жылы 1 киловатт саат электр энергиясынын өздүк наркы 2 сом 72 тыйын болгону, орточо коюлган тариф бирок 2 сом 11 тыйын экени, өндүрүлгөн электр жарыгы 61 тыйынга арзан сатылып жатканы жазылган. Ошондой эле былтыр энергетикалык компаниялардын кирешеси чыгашаны жаппай, ортодо 8 миллиард сомдон ашык чыгым болгону айтылган. Бул токтом долбоору кабыл алынып, быйыл майдан тарта электр энергия 700 киловатт саатка чейин 1 киловатт саатка 1 сом 11 тыйындан 1 сом 37 тыйынга, ал эми 700 киловатт сааттан ашкандан кийин 2 сом 39 тыйындан 2 сом 60 тыйынга жогорулатылган. Ал эми электр жарыгын өнөр жай үчүн 1 киловатт саат электр энергиясына 3 сом 18 тыйындан төлөсө, биринчи майдан тарта 3 сом 49 тыйынга көтөрүлгөн. Эми инфляцияга жараша тариф жыл сайын көтөрүлүшү күтүлүүдө. Кыргызстанда тариф 2023 жылы 23 тыйынга кымбаттап, 1 киловатт саатка 1 сомду түзгөн. Тариф жогорулашынын алдында президент Садыр Жапаров элге кайрылып, Кыргызстан эгемендик алгандан бери электр жабдыктары 80%га эскиргенин билдирген. Ошондой эле өлкө суунун башында болуп турса дагы, электр энергиясынын баасы эмнеге кымбаттайт деген суроого мындайча жооп берген. Себеби бүгүнкү күндө өзүбүздөн өндүрүлгөн электр энергиянын өздүк наркы Токтогулда чыккан жерден 21 тыйын болгону менен энергетиктердин эмгек акысы, эскилиги жеткен трансформаторлор, зымдарды, мамычаларды алмаштыруулар кошулуп олтуруп 1 киловатт саат электр энергиянын өздүк баасы 2 сом 38 тыйынды түзөт.
Электр энергиясынын жетишсиздигинен улам Кыргызстан, коңшу Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Орусиядан импорттоого аргасыз. 2024-жылы өлкө 4,7 миллиард киловатт-саат электр энергия сатып алган. Кыргызстандын күн жана шамал энергиялары ассоциациясынын төрайымы Кундуз Кырбашева өлкө электр энергияны алуудан бир гана ГЭСтерге байланбоо керек деп эсептейт. Кырбашева күн шамал станцияларды көбөйтүү менен ошондой эле климаттын өзгөрүшүн эске алып, гидроэнергиядан көз карандуулукту азайтуу зарылдыгын айтат. Негизинен энергетиканы бир булакка байлаган, бир эле ошо токтогул суу сактагычын көзүн карап турган, бул өзү ошол биздин энергетикалык коопсуздукка өзүнүн дагы чоң таасирин тийгизет да. Ошондуктан энергетиканы диверсификациялоо жөнүндө көп жылдан бери айтып келем. Ал болсо ушул акыркы 3-4 жылда негизи президенттин өзүнүн саясий чечимдеринин алкагында дагы көптөгөн ушул ИЭ тармагына, жашыл энергетика тармагына басым жасалып, азырынча ошол жалгыз эле бир эле гидро потенциалыбызды гана эмес, андан тышкары альтернативдүү электр энергия булактарындагы чогуу өнүктүрүү боюнча негизи саясат жүрүп жатат. Бул ошол эле айта кетсек, күн, шамал жана башка электр энергиянын альтернативдүү булактары. Шамал станцияларын Кыргызстандын бардык эле аймактарында курсак болот. Себеби билесиздер, Кыргызстан 90% тоолуу өлкө. Бирок шамал станцияларын куруу үчүн күн панелдеринин айырмачылыгы шамалдын өзүнүн изилдөө иштери аябагандай узак убакытты жана чоң акча каражатын талап кылат. Бирок шамал станцияларын Кыргызстанда Баткенде, Таласта, Ысык көлдө, Нарында бардык 7 областта тең курса болот. Эгерде ошол шамал станцияларын куруу менен бирге негизги генерациянын 5-10% деле шамал станциясы аркылуу жетсек, бул дагы чоң жетишкендик деп эсептелинет да. Ал эми энергетикалык менеджмент, туруктуу жана кайра жаралуучу энергия менен камсыз кылуу, энергияны үнөмдөө, энергетикалык натыйжалуулук, жашыл технологиялар, климаттык өзгөрүүнүн кесепеттерин азайтуу боюнча адистешкен Юнисон эксперттик аналитикалык уюмунун энергетика тармагындагы адиси Жаныбек Кулумбетов Медиа Хабка имараттардын энергетикалык эффективдүүлүгүн жогорулатуу жана энергиянын альтернативдүү булактарын пайдалануу менен энергетикалык таңкыстыкты чечсе болот дейт. Жалпысынан Кыргызстанда 3 миллиондон ашык имарат бар. Анын миллиондон ашыгы, мындай болжолдуу айтканда, жеке турак үйлөрдүн катарына кирет да. Имараттарда энергия ресурстардын 60-тан жогору проценти пайдаланылат. Анан көпчүлүк имараттар илгери курулган. 90-жылдарга чейин курулуш талаптары башка болгондо, энергия ресурстары арзан кенен болгон учурда курулган имараттарда. Ошондуктан азыркы убактагы имараттардын көпчүлүгү бул биринчиден, экинчиден климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу, суудун агымы азайганына байланыштуу, анан энергия ресурстардын биз гидроэнергетиканы көрүп пайдаланабыз. Өлчөмү аз болгон кыш мезгилинде баягы биз үйдө жылуулоо же болбосо бизнес объекттеринде энергия менен камсыз кылуу муктаждыгы пайда болот да. Бул маселени чечүү үчүн азыркы убактагы имараттардын көпчүлүгү жоготууларга көп дуушар болгондуктан биз көмүрдү көп жагабыз, газды көп иштетебиз, электр энергияны көп иштеткен деңгээлде, энергияны көп пайдаланган деңгээлде жашоо болуп атат да. Анан мунун чечүүнүн жолдору бар. Ошол эле имараттарды миллиондон ашык имараттын, 3 миллиондон ашык имараттын бардыгын жылына 10 миңден ашык имарат курулат Кыргызстанда. Ошолорду бүтөрү менен эле жана Б класска жооп бергендей 50% көп энергияны азыраак пайдаланган деңгээлде кура турган болсок, эски имараттарды жылуулап ошол деңгээлге жеткире турган болсок, бизде кышында дефицит болуп аткан 4 миллиардтан ашык энергияны биз сырттан сатып алабыз. Ошол энергияны жылуулоо аркылуу эле биз таап койсок болот да. Бул жаңы ГЭСти курбай эле тапсак болот деген мүмкүнчүлүк да. Бул жанагы айлана чөйрөгө жылытабыз деп жылуулуктун бардыгын жанагы сыртка чыгарып, дубал аркылуу, терезе, потолок аркылуу жылуулукту кетирип атканын нерсени азайтып, айлана чөйрөгө келтирип аткан көмүр кычкыл газын азайтып, имараттарды чыгымды азыраак пайдалануу менен
пайдаланууга жеткирсек болот. Бул 50%га чейин чыгымды азайтуу мүмкүнчүлүгү бар. 50%га чейин түтүндү азайтуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул деген ар тараптуу баягы биздин туура багытта кете турган ишибиз болуш керек да негизи. Эми бул жабдуулар жөнүндө айтып берейин. Новый тепловой насос. Печка, электрический печка сыяктуу эле кичинекей эле. Ушунун ичинде сырттагы абанын температурасын алып туруп, фреондук кысуу компрессордун жардамы менен бу жерде теплообменник бар. Ал ошол жылуу фреонду кысканда ысыйт да, майда молекулалар. Ошол ысыган убакта 55 градуска чейин о жердеги теплообменник менен ысыкты алып туруп, могу турбалардагы суу ысыган бойдон бул жака кетет. Анан бул системанан келип туруп, тетиги жерде үстүндө блоктор турат, бул кондиционер эмес. Буну фан койл деп коет. Ошол жерге жылуу аба турба менен келет, жылуу суу турба менен келет, анан вентилятор менен ысык абаны айдайт. Ал эми ушуну эле летний режимге которуп койсок, андан мына турбалар аркылуу муздак суу барат да, тияктан муздак аба айдайт. Ошондой мүмкүнчүлүк менен жылуулук камсыз болот имаратта. Эми ушул тепловой насос жана мен айтып өткөндөй 350 квадрат метрге 6,5 киловатт пайдаланат. Ошондуктан 6,5 киловатты да бекер алыш үчүн биз мондай панелден 18ди крышага коюп койгонбуз. Крышада турат да. Ошол могу инвертор менен ал ток постоянный болот да. Аны өзгөрүлмөлүү токко которобуз. Анан мындан ары барып туруп, могу жабдууларыбыздын бардыгы, освещение, кухнядагы тамак жасап чөмелерибиз бардыгы ушу менен күндүн жардамы менен бекер энергияны алат. Могу оң жактагы энергия азыр күндөн алып аткан энергия, сол жактагы север электрден алып аткан энергия. Анан ушул эле жабдуу билесиңер да, күндүн жардамы менен панель энергияны күндүз гана, күн тийип турганда алат да. Күн жок болгон убакта энергия албай калат, жок болуп калат. Ошол убакта могу жерде чогулган аккумуляторда чогулган ар биринде мындай машинанын аккумулятору сыяктуу, бирок бул айырмасы бар. 1,5 киловаттка чейин энергия сактайт. Мына жерде 4 болсо 6 киловаттка жакын. Ошол баягы аварийный случай үчүн түндөсүн жана видеокамера, же болбосо сигнализация, башка нерселерди ушу менен башкарып турса болот. Анан мындан башка күн үстүндө панель турат. Ошонун жардамы менен сууду жылытып, могу жерден бекери жылуу сууду пайдаланабыз. Бул жылуу суу кухняга кетет, санузелга кетет, анан кийин отопленияга да кое берсе болот. Кышта катуу суук болгондо алдын ала график боюнча атайын өчүрүүлөр болушу мүмкүн экенин энергетика министрлиги жогоруда эскертип өттү. Эксперттер дагы кышка даярдык көрүп, үйлөрдү жылуулоо маанилүү экенин белгилейт. Сиз Медиа Хабты көрдүңүз. Берүүнү мен Асель Шамилова даярдадым. Кийинки көрүшкөнчө аман туруңуз.